асфальттын состав курамы, основаниянын курамы биздин спецификация жооп берип атат. Бирок бүгүнкү күндө жаңы төшөлгөн асфальт кайра сырылып, сүрдүлүп жатат. Көз караш кандай? Сиз плохо, очень плохо. Плохо делают. А что это отмывание? Отмываем. Деньги, ну что? Буга быйыл аябай күн ысык болбоду. Ошого байланыштуу кале чыгып кетти да. Кытайлар курган Кара Балта менен Бишкек жолуна ушуларды ким карайт? Ким жооп берет буга? Анын жоопкерчилиги Минтранс жооп берет. Мен азыр Бишкек Кара Балта жолунда турамын. Бул жолду куруп деги ишке бермеги азап болду. Дегенибиз жол куруу иши дээрлик 6 жылга чейин созулуп, жаңы эле ишке берилгенде болгон. Бирок бүгүнкү күндө жаңы төшөлгөн асфальт кайра сырылып, сүрдүлүп жатат. Буга эмне себеп? Канчалаган каражат, убакыт бейпайда кетип, эми анын ордун ким толуктайт? Алдыда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Аягына чейин биз менен бирге болуңуз. Президенттин тапшырмасы менен ушул жылы бүткөрүлгөн Бишкек Кара Балта жолу сапатсыз салынган деп табылды. Анткени жаңы басылган асфальт жыл айланбай иштен чыгып, аңгүл дөңгүлгө айланып калган. Кадимки балмуздактай эрип, асфальт бетине дөңгөлөктөрдүн изи түшүп, жараксыз абалга келген. Буга байланыштуу бүгүнкү күндө кайра калууна келтирүү иштери жүргүзүлүп жатыптыр. Просто текаси жер гармошка болгон, ошолорду да мындай гармошка болгон го жерде. Волна болуп калды. Ошолорду баштан кызып жатат, баштан куюп жатабыз асфальт. Кайра кырып, кайра куюп атасыздар, Ошол гармошка болгон жерлерди да. Канча аралыкты уже кылып койдуңуздар? Айтсам, авторынакта баштап, буяка чейин да кылдык. Бир Петровкага, Ош жактан бери келатасыздар, Негизи бул жолду курууга баш аягы болуп 6 жылдык убакыт кетти. Бирок дагы да толук бүтө элек. Жолдун дээрлик тең жарымы жараксыз деп табылып, кайра оңдолуп түзөлүп жатат. Башкача айтканда жасалып бүткөн иш жамачыланып жатыптыр. Ар кайсы жерге блокпосттор коюлуп, айдоочуларга да бир топ ыңгайсыздыктарды жаратууда. Жолду көрүп атасыз, Кайра кырып, кайра жазып атат. Көз караш кандай? Сиз плохо, очень плохо. Плохо делают. Неге? Не умеют делать, переделывают постоянно. Некачественный ушул эми контроль керек да мындай, контроль керек, жакшы контроль керек да нормаль. Бирдек иш кылсаң да бир 10 жылга, 20 жылга жете тургандай кылып жаттага кылыш керек. Ну как, вообще так не делается. 6 лет делали, блин. И вот до сих пор делают, блин. Да, ну как, плохое мнение, нельзя ж так делать, блин. Надо наказать, кто это, блин, так затянул, кто виноват. А что это? Это отмывание. Отмывают. Деньги, ну что? Болуп атат. Пробка болот постоянно. Эчтеме дейм. Неге? Түңүлүп калдыңызбы? Түңүлүсүзбү? Чубактын кунундай чуалган Бишкек Кара Балта жолун кытайлык China Railway номер 5 компаниясы куруп жатат. Тендерден эң арзан баа көрсөтүп утуп алган бул компаниянын ишин эл аралык консультанттар текшерип турган. Жолго төгүлгөн төшөнчө шагылдан тарта, асфальтка чейин атайын лабораториядан өткөрүшүп, сапаты жарамдуу деп табылыптыр. Бирок ошондой болсо да жол бузулуп, ушул кейипке келди. Буга аба ырайынын ысык болгону себеп деп жатышат. Салынып аткан себеби берде деген кале чыгып кетти. Буга быйыл аябай күн ысык болбоду. Ошого байланыштуу чоң машиналардын көп жүрүшүнө кале чыгып кетти да. Ошон үчүн калеяны алып, вовремя кайра салып атабыз да мындай айтканда. Сиздер ошону эске алган эмессиздер беле? Бизде 40 градуска чейин күн ызыгарын, ызый турганын, сууй турганын эске алынган. Просто берде видишь, негизи өзүбүздө бар да, негизи 18 градустан үрдө чоң машиналар жүрбөш керек. Ошо чоң машиналардын көп жүрүшүнө байланыштуу ушундай калея чыгып кетти да. Ошон үчүн ал калея чыккан үчүн алып кайра жасатыш керек. Сиздер ошол чоң машиналар мисалы канча тоннага чейин урсат бүгүнкү күндө? Анысы мен точно билбейт экенмин, канча тоннага чейин. Ошого чейин сиздер расчет алып, ушул асфальтты басканга бизде эми Кыргызстанда ачык айтканда, мисалы нормативный тоннада албайт да. Андан көбүрөөк алат. Жок, нормативный тоннада сиздер нормативный тоннага ылайыктап салгансыздар, Канча нормативный? Нормативный тоннасы где-то ар бир эме подъемноска где-то 60 или 40 тонна болуш керек. Анысын точно билбейт да. 60 тоннага чейин. Сиз берде ошону нормативный тоннаны билбей атсаңыз, анан кантип анан буну ишти жүргүздүңүз да?
мындай ишти жүргүздүбүз. 40 же 60 деп мындай айтып атпайсызбы азыр? Эми бул деген мындай да күнүн ысыгында битум үстүнө чыгат, өзүңөр билесиңер. Ошондо бул деген кандай десем, ошол убакта негизи чоң машиналарды кой бергенге болбойт да, ачыгын айтканда. Негизи 18 градустан өйдө чоң машина мунукотон өткөнгө болбойт. Биз эмес, даже Казакстанда өткөрбөйт. Буга ким күнөөлүү деп ойлойсуң, ушул асфальт ушуларга келишти? Айтыш кыйын, ким күнөөлүү. Аны деген өйдө жактан карап эмес керек эле. Туурабы? Стратегиялык мааниге ээ Бишкек Кара Балта жолу 4 тилкеден турат. Бүгүнкү күндө анын 2 тилкеси сыйрылып, кайра жаңы асфальт басыла турган болуптур. Пайыздык көрсөткүч менен айтсак, 35-40% иш кайра жасала тургандай. Азыр жол 4 полоса болуп атпайбы? Сиздер азыр 2. Бияга 2 да. 4. Ошондо 4 полоса тең алынып, ушинтип этап менен кете береби? Жок, бир гана наркы бетинде көп чыгып кеткен калия, чоң машиналар наржак бетинде. Бияк бетинде жок калия, эме. Ошондо биягы авторынак болуп атат, биягы жана кольцойдон болуп атат. Ошол аркы бети уже авторынактан баштап, биягы деле кольцойго чейин аркы бети деле ошондо болот экен да, скасы. Күсөштү. Мамлекеттик маанидеги Бишкек Кара Балта жолунун канча чакырымы жараксыз деп табылганы боюнча так маалымат жок болуп жатат. Транспорт министрлиги болсо пайыздык көрсөткүчтө 7% жумушкана жокко чыгарылды деп жатат. Анын ордун кытайлык компания өз эсебинен жасап жатканын айтты. Ал эми Минтранстын жүйөсү боюнча жолдун ушул абалга келишине автоунаалардын саны өскөндүгү себеп экен. Бирок бул так жооп эмес экенин айтып, атайын изилдөө дагы жүргүзүлөрүн билдирди. Эми учурда ошо консультанттын адистери менен чогуу бүт баарысы ошо жолдо чыккан калиянын эмелери алынды, кериндери алынды. Анын баарысын текшерип көрдүк, карап көрдүк. Биздин спецификация жооп берип атат. Шагыл, асфальт, ооба. Жанагы бетон эме, төшөлчү бүт тилкенин баарысы, төшөлчү бүт төшүмдөрдүн баарысын анализдеп көрүп карап чыкты. Спецификация бүт баарысы жооп берип атат. Жыйынтыгы эмнеге мындай болуп калганда? Жыйынтыгы болгондо эми бул калиянын чыгышы бир нече себептер болгондо, бул калияны конкретно, например, бир себеп болот. Мисалы, ушун айынан калия чыгат деп эч ким айта албайт бүгүнкү күнгөчү. Негизги себептерде болуп, бул бизде азыркы учурда трафиктин көбөйгөнүн айтышты. 2013 жылда эми 25 000 машина болуп эсептелген. Бүгүнкү күндө консультанттын адистери август айында, 23 жылдын август айында ушундай гана изилдөө өткөрдү. Суткасына 40 000 машина деп эсептеп чыгарышты. Сиздер 2013 айтып атасыздар. Азыр 2023 туура, 10 жыл айдыңыз. Сиздер бул 10 жылдык расчет алган эмессиздерби? 10 жылдык алдын ала. 10 жылдык машиналар өстү, ушуга байланыштуу биз жолду мындай сапаттуу салалы, же мындай талаптар болсун деген көрсөтмө бердиңиздерби? Андай көрсөтмө болот. Бизде долгосрочный прогнозирование деген болот. Ал бизде албетте баарысы кылынган. Бирок айтып атам го, бирок бул жерде бул себептердин бири. Конкретно бир себептен, например, ушул жерден машина жүрүп атат же жүрбөй атат, ошонун негизинде пайда болду деп айтыш кыйын. Азыркы учурда да биз да ошондой изилдөөлөрдү кайра министрлик инициировать этип атат. Ошону терең изилдеп көрөлү деп, эмне үчүн бул пайда болгонун. Бишкек Кара Балта жолу жалпысынан 52 чакырымдык жол. Бул аралыктагы жолду курууга мамлекет тендер жарыялап, жогоруда ат аталган кытайлык компания утуп алган. Стратегиялык мааниге ээ бул жолду курууга $88 миллион бөлүнүп, эки тараптуу келишим түзүлөт. Келишимде кепилдик мөөнөт 1 жыл деп көрсөтүлгөн. Анткени кытайлык компания менен контракт эски мыйзам менен жүргүзүлүптүр. Эгер азыркы мыйзам менен келишим түзүлгөндө, анда кепилдик мөөнөт 5 жылга чейин созулмак болчу дейт. Бул компаниялар менен контракт мурун түзүлүп калганда, мына закон чыгып электечи, жаңы мөөнөттү узартуу боюнча закон кийинчерээк чыкпадыбы? Депутаттар аны көтөрүп чыгып, анан узартпадыбы? Булардын мурун чыгып калган. Ошон үчүн алар бул ошо 1 жылдын ичинде кандайдыр бир ошо жолдо мындай кемчиликтер болуп калса, ошонун баардыгын өзүнүн эсебинен оңдойт да. Оңдоп, анан кайта бизге тапшырып берет. 1 жылдан кийин. 1 жылдан кийин анда эксплуатацияга берилип алып алат экенсиздер, да? Ооба. 1 жыл убакыт.
ооба 1 жыл убакыт бар, ошондон кийин уже окончательно кабыл алабыз да баардык жолдорду жасап. Мамлекеттик курулуш жана архитектура агенттиги да бул жолдун сапатын текшерүү үчүн атайын комиссия түзүшкөн. Жерине барып таанышып, жол салуудагы милдеттенмелер аткарылбаганын аныкташкан. Буга байланыштуу кытайлык компанияга кайра оңдоп түзөө боюнча эскертүү кагазын берген. Эгер бул иштер толук аткарылбай турган болсо, анда соттошууга чейин барабыз дейт. Ошол. Сиздер жоопкерчилик маселесин кимди мындай кандай карап атасыздар? Салып аткан фирмага жоопкерчиликти ошол салып аткан фирма алат. А биз аларды көзөмөлдөйбүз. Туура эмес боло турган болсо, эксплуатация кабыл алынбайт. Штрафтарды салабыз, сотко өткөрүп беребиз. Уже азыр сотко берүү иштери дагы жүрүп атат. Жок, ал ошол туура эмес болгонун мойнуна алып, оңдоп түздөө иштерин жүргүзүп атат. Жок, баягы эмени айтып атам да мен. Ушундай болушуна баягы бирөө бир мындай жооп бериш керек да, бирөө. Көзөмөлгө алып турган бир Минтрансдагы ким сиздер ошол Бул китайский подрядчиктер. Подрядчик. Аларды бир көзөмөлгө алып турган бир мамлекет бар да. Көзөмөлгө биз жолдун көзөмөлдүгүн сапаттуулугун алабыз да. Анын сиз айткан жазып аткандагы иштеп аткан кызматкерлиги боюнча анын жоопкерчилиги Минтранс жооп берет. Негизи кытайлык компаниянын ишин жөнгө салып көзөмөлдөп туруу транспорт министрлигинин милдети. Бул жагдайларды болтурбоо алардын колунда болчу. Келишимде 2017 жылы башталган иш 2021 жылы бүтөт деп көрсөтүлгөн. Бирок кандайдыр бир себептер менен Бишкек-Кара-Балта жолу дагы 2 жылга созулуп кетти. Анысы аз келгенсип сапаттуулугунда маселе жаралып отурат. Бирок Минтранс жоопкерчиликтин баарын тендерден утуп алган компанияга түртүп, ийин кушуруп отурган кези. Бүгүнкү күндө убакыттан уттурдуңуздар мисалы. Экинчиден сапатсыз жол салынды. Буга сиздердин моралдык жоопкерчилигиңиздер кандай деп эсептейсиз? Эми сапатсыз жол деген менен дагы бир айтып кетейин, мунун барысы сапаттуу азыр каралып атат. Негизинде бул азыр мисалы сиз айтып атасыз, мамлекеттин акчасы кетип атат. Бул жерде азыркы болуп аткан дефекттердин баарысы подрядчы өз эсебинен оңдоп атат. Пока подрядчы өз эсебинен оңдоп бермейин, Минтранс ал жолду кабыл албайт. Буга чейин Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде өлкөдөгү кан жолдорду курууга, оңдоого алынган насыя, гранттар тууралуу маселе көтөрүлгөн. Анда каражатты максаттуу, сарамжал пайдалануу, салынган жолдордун сапаты жана коррупцияга байланыштуу сындар айтылган. Айрым эл өкүлдөр Бишкек-Кара-Балта жолунун 1 чакырымы $1,5 миллион ашык акчага оңдолгонун айтып нааразы болгон. Ошондой эле эл аралык консультанттарга да эбегейсиз акча жумшалары белгиленген. Кадимкидей көзүм менен көрөм да. Чоң оор жүк жүктөгөн фуралардын баллондору ылайга баткандай батып кетип аткан болот ушу асфальттарда. Көрдүңүз беле ошондойду? Ушуларды ким карайт? Ким жооп берет буга? Бизде департамент наземного и водного транспорта деген министрликтин алдында ишкана бар. Алардын составында баягы салмактык көзөмөл жүргүзөт. Салмактык көзөмөл жүргүзүүчү бизде пункттар бар. Ошол жерлерден веске тартып, баягы туура эмес келген салмактарын штрафтар салынат. Урматтуу министр, ушу көзөмөл деген сөздөн аябай коркуп калдым да. Ошо көзөмөл кылгандардын өздөрүн кантип көзөмөлдөбүз кептин барышына болуп атпайбы? Бул бир. Мына Кытайлар курган Кара-Балта менен Бишкек жолуна 1 километрине $1,5 километр. $1,5 миллион болуп атат. Ал эми кыргыз компаниялары иштеген. Ошол эле балыкчы менен Барскон жолунун курулушуна 1 километрине бир $800 миң да иштейт экен да, дээрлик 2 эсе аз болуп атат. Эмне үчүн? Кыргызстан эгемен тарыхында жол куруу долбооруна сырттан жалпысынан $2,571 миллион $391 миң алган. Бул дегендик Кыргызстандын тышкы карызынын теңинен көбү жол курууга алынган дегенди түшүндүрөт. Буга чейин журналисттер тарабынан жол салуудагы коррупцияга байланыштуу бир канча иликтөөлөр жарыяланган. Мурдагы транспорт министрлери баштаган бир катар аткаминерлер паракорчулукка шек саналып кармалып, соттолгон учурлар болгон. Жолдар Бузумов, Арген Салбаров, күндүн темасы үчүн.